Assalamu алейкум тектөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы. Бүгүн биз сонун маанайда себептен аба ырайы жылуу, асман ачык, адамдар жылмайып гана жүрүшөт. Себептен биз Бишкек шаарында номер 6-төрөт үйүндөбүз. Эсиңерге сала кете турган болсок, мындан 2 күн, 3 күн мурун Айсалкын жеңебиз көз жарган болчу, Данияр экөөбүз, Айсалкын жеңе экөөбүз кызды болушту. Анан ошол бүгүн төрөт үйүнөн чыгарып кетүүгө атайын сонун бир жаамат менен келип, жакшы бир маанайда даярдыктар көрүп атат. Ошол даярдыктарды силерге азыр алып бермекчибиз. Анан эң башкысы сонун бир маалыматтарды алып, кызыктуу маек куруп бергенге биз кепилдик бермекчибиз. Ошон үчүн каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар, анан сөзсүз түрдө ылдыйдыга жакшы бир сонун комментарийлерди калтырып койсоңуздар болот. Баштадык. Санкт-Петербург шаарында биз эки машина жана көптөгөн белектерди ойнотуп жатабыз. Билеттин баасы болсо болгону 1000 рубль. Биздин эң башкы белектерибиздин бири бул Kia Rio автоунаасы, чыгарылган жылы 2013. Ал эми дагы ошондой эле чоң белектерибиздин бири Hyundai Solaris, бул дагы 2013 жылы чыгарылган. Мындан сырткары 300 000 накталай акча конверттерге бөлүнүп салынат, 3000ден 5000ден болуп. Андан дагы сырткары 10 телевизор жана 10 смартфон телефону бизде эң башкы байгелердин катарын толуктайт. Урматтуу достор, сиздер болгону 1000 рубльга ушул билетти сатып алып, ушул автоунаанын ээси болуп калышыңыз толук мүмкүн. Оюн Замир Жусупов YouTube каналында түз эфирден болот. Билет сатылып бүткөндө толук маалыматты дагы беребиз качан болушун. Андыктан достор, шашылыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар, баарыңыздарга ийгилик достор. Саламатсызбы, атыңыз? Айпери. Айперже, угушубуз боюнча төрөттү сиз кабыл алыпсыз. Ооба. Стаж өтө чоң элеби? 6 жыл болду. 6 жыл, Анан кыйынчылыктар болгон жокпу? Эми негизи айтып коюшат го, биз эркектер ан нерсени көп түшүнө керек, бирок биринчи төрөт аябай оор болот деп. Все, бул келген туугандардан, жакындардан белектер болот. Рахмат. Ооба. Оор болду же? Эми любой эле аялдыга оор болот да, негизи төрөшү. Оор эле болду. Кыйналып төрөдү. Жакшы, негизи жакшы төрөдү, молодец. Чыдамкай кыз экен, жакшы кыз экен. Раз. Бунун микрофону. Неге микрофон эмес? Жапжакшынакай эле микрофон. Кана калгандары? Калгандары уктап калышкан окшойт. Келе атат азыр даярданып баары. Келе атышат, эсиңиздерге сала кетели. Чыңгыз Нурмат Садыровдун продюсери жана ушул Даниярдын досу болуп каласыңбы же? Досу болосуң, Ким келе атат азыр жолдо? Ким кечигип атат? Негизи баары эле келиш керек эле. Нурлан, Нурмат, Алмаз жана башкалар келиш керек эле. Баарына бирдей суроо берем. Бүгүн сен сүйүнчүлөгөндө сүйүнчүсүн бердиңби? Жетише элексиңби же? Эже берилекпи мен. Андан бери жолугу элекпиз да. Анда кеңеш алба канчадан болуп атат бияк? Сүйүнчүсүнө канча бересиң? Билбейм, мен мындай ачыгын айтсам, биринчи ойлодум эле 3000 сом берсемби деп, жана кийин уятка бир 5000 сом берсемби деп атам. Анда жырный эле экен сүйүнчүң сеники. Биз анчалык бере албайбыз. Биз сенин биринчи вариантың жакты көрөк бизге. Биз ушундай берсек туура эле болот го дейм. Так, жакшы бир калып элек Аяш кызыңа. Ошо Данияр менен Айсалкын Аяшкам күйгөн, өмүрү узун, келечекте аябай жаркылдап жакшы күндөр көрүп жүргөн Аяш кыздардан болсун. Өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун. Ошо чоңоюп Аяш ата, Аяшта деп эле жүрсүн ошол. Анан эң кызыктуусу сен машинени сен жасадың бүгүн декорацияны. Ооба, эстечтө кайрылсаңар болот. Мен өз негизи жеке жумушум ошондо, аны эч ким билбейт. Ошол жерде эле жүрөм мен негизичи. Даниярдын менеджери
бүгүн организационный сендин мойнуңда. Баарын чакырып, баарын уюштуруп дегендей. Ооба. Жакшы. Оштон келдим. Жакшы. Анан баарына бирдей суроо. Канча бердиң сүйүнчүгө? Мен сүйүнчүгө чындап айтканда мага сүйүнчүнү Данияр Арматов өзү айткан жок. Мага досу Максат Давранов айтты. Анан Максат Даврановго берем эми. Азыр көрүндүк берем. Көрүндүк азыр билбейм канча беребиз. Нормально эле окшойсуңар, Анан алып чыккандан кийин бул жакта достордун канча бөлүгү келе элек азыр? Канча адам чакырдың эле? Бул жака биз где-то бир 20дай чакырганбыз. Азыр пока 10дою бар, дагы 10дою келет. Дагы андан көбүрөөк да келип калышы мүмкүн. Алмаз Шадаев келди бул жакта. Өтүп кетти баштада. Келип атышат баардыгы акырындап. Анан атың ким койду билбейсиң пока что? Билем. Айтпайсың. Азырынча айтпай турсак жакшы болот. Достор, биздин билип кой долбоорунда бир кичинекей үзүндү азыр Инстаграмда аябай популярдуу болуп атат. Биткоин ким деген. Ошону кимле таратып атат десе көрсө Алмазга таратып атат. Баарын эле жөнөтүп бул жерде телефону компромат кармап калдык. Эмне ошончолук жактуу? Мага негизи эле мен көп нерсе күлө бербейм негизичи. Бүгүн баарына жөнөтүп ушун аябай күлдүм чындыгында. Аябай жакты мага, өттү мага. Өттү. Өткөн болсо анда бир кошумча суроо болот. Баарына бирдей канча бердиңиз сүйүнчүсүнө? Сүйүнчүсүнө эчтеке сүйүнчү бере элекмин. Азыр эле келдим, азыр эле. Азыр бересиң. Чын эле башын бериш керек да, чын эле. Ошондой тема кылналарды унутуп калган турбайсыз? Все хорошо. Аяш кызыңыздар кут болсун. Аячта деген статуска коңуздар. Анан мындан кийин келип калды окшойт. Катуу жасалып эле өзүнчө. Блогерлер жаман көбөйүп кетти дейт мула. Биткоин деген ким болгон? Куттуктайбыз. Аябай толкунуп атысы көрүнүп турат. Аябай мындай чай көздөр чачырап бары берип чыгат дегендей. Төрөт боюнча 1-2 суроо берели дедик эле. Ошол күнү бул жакта болдуңуз кечке. Ооба, бул жакта болдум. Күттүм мен дагы. Толгосо болуп атканда жанында болдум. Төрөткө кирдиңизби? Төрөткө кирген жокмун. Өзүңүздүн каалооңузбу? Же кирбей деп койдубу? Көпчүлүгү эми ушул боюнча азыр мен болуп тургум. Күйөөлөр кириш керек дегенде мода баштап атыр. Кирбей коюш керек деген сиз кирген жоксуз. Чынды айтканда баягы мен өзүм киргенди да каалаган жокмун чындыгында. Анан биякта кырдаалга байланыштуу дагы киргизбей аткан экен. Ошол азыр бирок кандай десем, киргенге деле даяр болчумун, бирок эми экөөнү мындай салыштырганда кирбей эле коеюн дедим да. Кызыңызды биринчи жолу колго алганда кандай сезим болду? Аябай башкача көрүп алып мындай эзилет экенсиң да. Тем более сиз мына балага жакын адам болгон. Аябай башкача болдуңуз. Анан дагы бир өзгөчөлүк азыр буюрса чыгарган атабыз. Анан ысымын тандадыңыздарбы? Ооба, ысымын тандадык. Азыр мына биринчи жолу айтып жатам. Ысымы Рания болду. Рания. Ооба, Рания. Сонун ысым экен. Ооба, мусулманча. Атайын менин ата энем, чоң атасы менен чоң энеси, анан бир туугандарым кеңеши ушул атты коюшту. Ортодо биргеликте тандашты. Ооба. Сонун ысым экен. Буюрса бул жакта турганыңыз акыркысы болбосун. Дагы көп жолу келиңиз. Уже биринчиси өттү, жеңилдедиңиз, көрдүңүз, опыт кичине болсо да болду. Эми буюрса ар дайым ушул жерде туруп, букет менен турсаңыз эле бир 5-10 жылдын ичинде Батыр ата деген эле нам алып каласыз. Куттуктайбыз бир жолу. Сиз бул жакта болдуңузбу? Төрөт учурунда. Ооба. Жардам берип дегендей. Эми Ооба. Эртеден кечке жанында болдум. Анан ушул кыз өтөрөлдү. Бешик бобек болсун, эң бир ыймандуу сонун кыздардан болсун. Анан чакан бир жеңебиз болгон наставлениялар болобу? Мындай кыла, баланы мындай карайсың. Анча мынча учурларда мындай болот, ошол кезде мындай кылышың керек деген сыяктуу энелик. Буга чейин эми айтып келдим, эми да өзүм карашам, Кудай буйрса. Өзүм карашым. Иши кылып акылдансат сизден. Бүт ооба. Сонун анда сизге ийгилик. Буюрса кызыбыз аябай тарбиялуу, ыймандуу кыздардын болуп чоңоюшуна сиздин салымыңыз чоң болсун. Айтканыңар келсин, силерге да рахмат. Рахмат. Рахмат барыңыздарга. Бардык тең телефон тартканына байланыштуу кол чаба албай калдык экен. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Менин Кубаевада ыраазычылык билдирем. Ушундай алтын кыз белек кылды мага. Ата энеме, бир туугандарыма. Анан бул жерде бизди куттуктап келген жалаң менин жакындарым. Өздөрү чалып, качан чыгарасыңар, биз барабыз деп
мага чалган досторумду чакырдым. Анан өзүм чакырсам бул жерге батпай калмак. Жалаң жакындарым келди. Барыңыздарга ыраазымын. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Başarılı. Gelelim ya. Birbirini merak etsin. Birbirine. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй жакшы маанайда жакын адамдар менен биргеликте Жеңе экебизди төрөт үйүнөн чыгарып алдык жана эң башкысы жакшы бир сонун маанайда узатып да алдык. Эң башкысы Данияр экеме жана Жеңе экеме ушундай бир күндөрдү дагы жашоосунан көп өткөрүүнү каалайбыз. Себеп дегенде бүгүн көрүп аябай кубандым, ичинен толкундоолор болуп, көздөрү эки жакка чуркап, көп нерсеге жетишпегенси эле бир өзүнчө орусча айтмакчы суета болуп атты. Ошол нерсенин баары дагы баштан өтсүн, дагы кайталансын. Себеп дегенде эң бир сонун түйүнчүктөрдүн бири деп ойлойм. Бардык биздин көрүүчүлөр силерге чоң рахмат биз менен биргеликте болгондуктан. Анан ылдыйга комментарийге эки жашты куттуктап, жакшы бир каалоо тилектериңерди болсо сөзсүз түрдө жазыңыздар. Анан дагы бир чыккан сураныч каналга катталып, жана лайк басканды унутпасаңыздар эле болду. Фрунзе ТВ ар дайым жакшылыктарды сиздерге ушинтип чагылдырып бергенге даптаяр. Көрүшкөнчө.